Саламатсыңарбы окуучулар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен ата тооч жана анын маанилик түрлөрүн кайталайбыз. Сабактын максаты бүгүн сабактын жүрүшүндө ата тоочтун түзүлүшүнө карай, маанисине карай бөлүнүшүн кайталап, көнүгүүлөрдү иштейбиз. Алгач ата тооч боюнча өтүлгөндөрдү эсибизге түшүрүп алалы. Ата тооч деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Эстедиңерби балдар? Ата тооч бул затты же алардын белгилерин атабастан алардын ордуна колдонулат же жалпылап көрсөтөт экен. Ата тооч түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт жана кандай болуп бөлүнөт? Туура айтасыңар балдар, ата тооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Бир гана сөздөн турса жөнөкөй ата тооч, ал эми эки же андан ашык сөздөрдөн турса татаал ата тооч деп аталат. Ата тооч маанисине карай канчага бөлүнөт жана алар кайсылар? Демек, ата тооч маанисине карай 6 бөлүнөт. Биринчи бул жактама ата тооч. Ага мен, сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер, алар деген сөздөр кирсе, шилтеме ата тоочко бул, тигил, ошол, ушул, тетигил деген сөздөр кирет. Ал эми сурама ата тоочко ким, эмне, кандай, канча, эмнеге, кандай деген сыяктуу суроо иретинде айтылган сөздөр кирет экен. Тангыч ата тооч эч деген бөлүкчөнүн жардамы менен жазалат дагы эч качан, эч убакта, эч кандай деген сөздөр кирет. Аныктама ата тоочко баары, бүткүл, өзү, ар ким, ар кандай деген сөздөр кирсе, белгисиз ата тоочко кимдир бирөө, кандайдыр бир, качандыр бир деген сыяктуу сөздөр кирет экен. Эми балдар, окуу китебиңерди алып чыккыла дагы китепте берилген ата тоочко байланыштуу көнүгүүлөрдү аткаралы. 497 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окуп, андан ата тоочторду гана жазабыз. Ата тоочторду 6 топко бөлүп жазгыла. Андан кийин 498 көнүгүүнү аткаргыла. Бул жерде ар бир сүйлөмдө ата тоочтор бар экен. Мына ошол ата тоочтор кайсы жөндөмөдө турат? Тиешелүү жөндөмөнүн тушуна жазгыла. Сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.